Бүгүн Кыргыз Республикасынын Борбор калаасында президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен улуттук баатыр Бишкек баатырдын эстелиги ачылды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө шаар жана анын тургундарына бул иш-чаранын маанисин белгилеп, Бишкек баатыр ага байланышкан тарыхый окуяларга токтолду жана кыргыз жерин баскынчылардан бошотууда анын сиңирген эмгегин белгиледи. 17-18 кылымдар кыргыз душмандар менен кырды бычак түшүп кырылышкан. Кандуу жана калабалуу окуяларга бай, элибиздин эс тутумуна терең из калтыргандоо. Ошол окуялардын бир дары элдик эпостордун сюжетин түзүп калды, бир дары эл оозунан али күнчө түшпөй, уламыш санжыра болуп айтылып келет. Ошол заман Эр Солтоной, Атаке баатыр, Бердике берен, Жайыл баатыр, Эсенгул баатыр, Качке баатырлардын заманы болгон экен. Мына ушулардын заманында Бишкек баатыр да эл четинде, жер чегинде туруп, эрдиги менен таанылган. Бүгүнкү күндө Бишкек кенен уулу жашап өткөн доорго кызыгуу тереңдеп, тарыхчы окумуштууларыбыз, жазуучуларыбыз анын өмүр таржымалын ийне жибине чейин тактаганга аракет кылышууда. Иш-чарада ошондой эле өнөр жай тармагына эмгегин сиңген ишмер Карпбек Алымкулов Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун директору Абылабек Асанканов, Бишкек баатырдын тууганы Тургунали Арипов, белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов, экс-премьер-министр Темир Сариевдер сөз сүйлөштү. Бишкек кенен уулу 18-кылымда жашаган тарыхый инсан, ал кыргыз элинин душмандарына каршы улуттук боштондук кыймылын жетектеген. Бишкек баатырдын эстелиги колодон жасалып, анын бийиктиги 3 метрден ашат. Жаңы мемориал Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлигинин имаратынын чыгыш тарабында Бишкек шаарынын Чүйүк проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишине жакын жерде орун алган. Кыргызстанга майда коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасынын 420 000 дозасы келет. Бул тууралуу кабар агенттигине республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында 2020 жылдын сентябрь айында Кыргызстанга аталган вакцинаны алып келүү макулдашылган. Бирок вакцинанын терс таасири тууралуу маалымат тарагандыктан Кыргызстан аны алууну убактылуу токтоткон. Кийинчерээк Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму терс таасир тууралуу учурлар AstraZeneca вакцинасына тиешеси жоктугу жөнүндө корутунду чыгарган. Бир катар өлкө эмдөө иштерин жандантты. Кыргызстанга кирген COVAX программасы кымыш өлкөлөргө вакцинаны бөлдү. Ага ылайык Өзбекстанга 660 000 доза, Кыргызстанга 420 000 доза, Тажикстанга 290 000 доза берилет. Бул биринчи этап, экинчи этапта биз башка вакцинаны да тандасак болот, дейт ал. Ишенапысова Кыргызстанга AstraZeneca вакцинасы май айында келерин белгилеп кетти. Фергана шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек арага жакын облустарынын өкүлдөрүнүн 3 тараптуу жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигине Фергана облусунун хокиминин кеңешчиси, басма сөз кызматынын жетекчиси Дилмурод Жумабаев билдирди. Үстүбүздөгү жылы 22 апрелде Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев башында турган Кыргызстандын расмий жактары жана ишкерлер чөйрөсүнүн делегациясы жана Согди облусунун башчысы Раджобая Ахмадзода башында турган Тажикстандын делегациясы Ферганага барат. 23 апрелде Ферганада Баткен, Фергана жана Согди облустарынын ишкер чөйрөсүнүн катышуусунда чек арага жакын аймактарды интеграциялоо өнүгүүнүн кепилдиги аталышындагы 3 тараптуу бизнес форум өтөт. Анын алкагында өнөр жай жана айыл чарба жаатында кызматташуу маселесине арналган пленардык жыйын өткөрүлүп, Б2В жана Ж2В форматындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн аянтча уюштурулат. Иш сапардын программасынын алкагында 3 облустун башчыларынын жолугушуусу каралган. Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү облустун ири өнөр жай жана айыл чарба ишканалары менен таанышып, Фергана облусунун өндүрүүчүлөрүнүн азык-түлүк көргөзмөсүнө барышат. Акыркы 24 саат ичинде республика боюнча 1102 адам COVID-19 каршы эмделди. Жалпы 3807 адамга жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эскерте кетсек, 29 мартта республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Эмдөө 25-28 күн аралыкта камтуу менен 2 рет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек.
Бишкекте COVID-19 байланыштуу номер 28 мектеп лицейинин окуучулары 2 жумага карантинге жөнөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ушул эле себеп менен Бишкектеги номер 3 мектеп гимназиясы дагы жабылды. Мектептерди кийинки жумада ачуу пландалууда деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары 7 мектептин 11-класстар аралыктан окууга өтүштү деп айтылат маалыматта. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү уюмдарынан номер 93 жана номер 12 балдар бакчалары карантинге жабылды. Эскерте кетсек 9 марттан баштап Борбор калаада башталгыч класстын окуучулары жана 5, 9, 11 класстын окуучулары салттуу режимде окуй башташкан. Калган класстын окуучулары онлайн режимде окууларын улантышууда. Мындан мурда Бишкек мэриясы 1 апрелден баштап баардык окуучулар үчүн салттуу окуу режимин баштоону пландаган. Бирок кийин эпидемиологиялык абалдын начарлай баштагандан улам мектептерди ачуу жокко чыгарылган. 6 апрелде шайлоо жана Борбор калаадагы эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу 8 апрелден баштап баардык окуучуларды онлайн окутуу режимине өткөрүү тууралуу маалымдалган. Кийин мэрия бул маселени кайра карап чыгып, шайлоодон кийин 12-13 апрелде мектеп имараттарында балдардын окууга келүүсү үчүн 2 күн тазалоо иштери жүргүзүлөрүн кабарлаган. Кошумчаласак, өлкөдө бүгүн 14 апрелге карата коронавирустагы 240 адамдан табылганы маалымдалды. Ош шаарындагы Олимп жана Жетиген орто мектептеринин 3 окуучусунан коронавирус аныкталды. Алар бир үй бүлөнүн балдары. Бул тууралуу Ош шаарынын саламаттыкты сактоо координатору Кыялбек Ташполотов билдирди. Анын айтымында 12 апрелде Олимп мектебинин 10-классынын окуучусунан вирус табылганы кабарланган. Буга байланыштуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемесинин сунушу менен ошол класс 2 апталык карантинге жабылды. Балдар вирусту ата-энесинен жуктуруп алышкан. Кыялбек Ташполотовдун айтуусунда дене табы көтөрүлүп баштаганда эле сабакка келишкен эмес, бирок ага карабай анын классташтарынан жана мугалимдеринен ПЦР тест алынууда. Оору жуктурган балдардын абалы жакшы, вирус аныкталган класстар жабылып 14 күнгө онлайн окууга өтүштү. Мына эми бүгүнкү күндө 6 учур катталып атат. Эми 6 учурдун 4-өсү бул бир үй бүлө. Бир үй бүлөдөн чыгып атат. Ал үй бүлөдөгү ошол 2 кызы бул биздин Жетиген мектепте окуйт экен. Бир кызы бул биздин Олимп деген мектепте окуйт экен. Эми ошол үй бүлөдө чыккандыгына байланыштуу бунун атасы эми жеке ишкерлик менен алектенип Бишкектеги өзүнүн чогуу ошол иштешкен кызматкерлер менен жолугуп, мына ошол жактан жугузуп алып, анан үйүнө келип жугузуп жатат да. Азыркы убакта биз ошол мектептердин баарын кыдырып көрүп, ошол кыздар окуган класстарды убактылуу 14 күнгө онлайн режимге окууга өткөзүп атабыз. Класстарын дезинфекция иштерин жүргүзүп жатабыз. Жана биз ошол мектептердеги санитардык нормаларды сактоо үчүн мектеп директорлоруна, мектеп мугалимдерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Азыркы учурда ошол COVID-19 оорусу чыккандыгына байланыштуу ошо бир окуучунун 3 класста окуйт экен. Ошол окуучу бир үй бүлөдөн чыккан, атасынан апасынан чыгып анан жеке ишкер болгондуктан ошол кыздарын дайым алып кетип турат эле. Эч кандай баягындай биздин сервистик каттамга түшпөйт экен. Азыр бардыгын тактап чыктык. Анын үстүнө ошол санэпстанциядан дагы атайын өкүлдөр келип, ошол окуучулардын арасындагы аралыкты, анан мектептин тазалыктарын, абалдарын бүтүндөй карап, анан ошол класска бүтүндөй толук түрдө карантин жарыялап кетти, 14 күндүк карантин. Андан кийин абалга карап туруп, анан окууга кайтуусун дагы алар сунушташты. Ошол аралыкта булар кабар алып турушмай болушту. Азыркы учурда ошол кадимгидей бизде сабак болуп аткан болчу. Мен булардын азыр сунуштарын эске алып, анан кийинки кадамдарды жасайбыз деп турабыз. Негизи окуучунун абалы кандай экен, силерге мындай айтты? Окуучунун абалы бизге ушу мурунку апта бул окуучу келген эмес. Анан буга чейин тактабай жөн эле бир грипп болуп ооруп атат деген бир немени айтышкан. Анан грипп болуп калыптыр деген эле бир маалымат болгон дагы. Азыр ошол баягы COVID-19 чыккандан кийинки абалы дурус эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр дагы кабар алып неме кылып турабыз. Үйүндө дарыланат. Үйүндө булар 14 күндүк карантинге алынышкан, үйүндө дарыланышат. Канча окуучу бар жалпы саны? Жалпы ушул учурда азыр 908 окуучу билим алууда.
Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата 5 айлык жүрүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата 16 марттан 30 августка чейин 5 айлык акция жарыяланган. 5 айлыкка республика боюнча онлайн жана офлайн түрүндө ар кайсында иш-чараларды уюштуруу менен бардык билим берүү мекемелери, жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка бардык каалоочулар катыша алат. Жободо өткөрүлчү иш-чаралар, аткарылчу иштер боюнча багыттар, сунуштар берилген. 5 айлык символикалуу түрдө Касым Тыныстановдун туулган күнүнө карата жыйынтыкталып, жобонун шарттарына ылайык жасалган иштери кызыктуу, мазмундуу, таасирдүү деп аныкталгандарга, иш-чараларга жигердүү катышкандарга сыйлыктар ыйгарылат. Бишкекте жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Жарыш 16-17 апрелде Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы спорт ордосунда болот. Мелдеш спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан жана жеңил атлетика боюнча федерациясы тарабынан өткөрүлөт. Ушуну зашта кылдым, мынандай кылдым, бирок талкалап өкө. Бирөө таш алып атат, бирөө дубункамдан чыгып атат. 10 апрель күнү саат 23:40 белгисиз атуулдар шаардын Бекбалаева көчөсүндө жашаган жарандын үйүнө эшигин бузуп кирип, дубинка менен уур токмокко алып, акчаларын карактап кеткендиги тууралуу кабар боюнча ыкчам маалыматты кабыл алышкандыгы белгилүү болгон. Каракталганын айткан жарандар унаанын мамлекеттик белгисин жана үлгүсүн тааный тургандыгын билдирип, кайгылуучуларга шектүүнүн изине түшүүнү айтышкан. Патрулдук милициянын кызматкерлери жабырлануучуну унаасына салып баратып, шектүүлөрдүн машинасын көрүп артынан түшкөн. Аз убакыттын ичинде каттуу ылдамдыктагы Жугули карама каршы тилкедеги унааны барып урган. Окуянын болушу оперативдүү тасмага түшкөн. Мына жерде 45 миң акчам бар эле. Жөн канчасы болду билбейм. Тинтишти. Ушу мыналардан бери тинтишти. Мынал жерлерде отурган бир жерлери жок бойча билбейсиздерби? Жок, Жигулиси бар бекен. Ошону айдап жүрөбү? Номери канча Жигулисинин? Номери 86-32, а? 36. Ошо мас боюнча айдап жүрөбү? 82-36. Токтотуңуз оңго. Токтотуңуз. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы тилкеде 10 апрелден 11 апрелге караган түнү патруль милициясынан качып келе жаткан Жугли үлгүсүндөгү жеңил унаа оор жүк ташуучу унааны каттуу ылдамдыкта сүзүп, айдоочу жана 2 жүргүнчү каза болгон. Внимание, бардык посторуна Жапалак жактан шаарды көздөп 82-36 жанагы Жигули кетти атып, аркасынан аяк. Кайсерге жетти, кайсерге? Мынеде КамАЗды сүзүп алды, КамАЗды. 11 апрель күнү саат 1:50 мүнөт өткөндө Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Анда Ош Ноокат автожолунда ВАЗ 2106 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа менен оор жүк ташуучу автоунаа кагылышып, автоунаанын ичиндеги 3 жаран каза болгондугу аныкталган. Жеңил унааны башкарган айдоочу 1964-жылы туулган Камилжан Арапбаев экендиги тастыкталган. Жол кырсыгында кайгылгандар кайгыл кызматынан качып бара жатып кандуу окуяга кабылгандыгы көрсөтүлгөн. Скорый жиберип койбойсуздарбы, скорый? Жапалак жакка, Жапалакка келе бериңиздер, кайыр болуп калдыңар. Именно ошол жер перекрестка. Детсад жакшылар күндүзү болот. Каза болгон айдоочунун жана жүргүнчүлөрдүн тургундары окуяда жалган маалыматтар бар экендигин айтып, журналисттерге маалымат жыйыны өткөрүштү. Анда тартип сакчыларынын кызматтык милдетин так аткарбагандыгын, маркумдун кылмышы иликтен элек каракчылык катары жайылып кеткендигине нааразычылыктарын айтышты. Кырсык болгон учурда тез жардам унаасы кеч келгендигин, куткаруучулар чабал аракет жасагандыктарын билдиришти. Кайгылуучулар эмне үчүн изине түшкөнүнө жооп берүүнү да талап кылышты. Окуя калыс тергелип, күнөөнүүлөр жоопкерчиликке тартылыш керектигин айтышты. Өзгөчө алдын ала чыгарылган маалыматка негиз жок экендигин жакындары билдирүү таратышты. Чоң эртишип келаткан эки чоң машинанын биринчисинен кысып өтүп, экинчисине балып туруп, алдына сайып,
ошону кесепеттен 3 адам каза болуп атат. Буга ким жооп берет? Анан булар буну каракчы деп таап мындай бир тараптуу каралап атышат. Гайлар ошода туруптур. Гайлардын 920 деген машинасында эч ким жок эле. Мен гайларды оякка тарткыладым, бияка тарткыладым. Эчтеке кылган жок. Кийин туруп машинаны ошодон алып качып кетишти. Турабы десем турабы деди. Эркекче полковникке айттым. Товарищ полковник, машина турабы десем турат деген. Кийин алып качып кетишти. Машинаны ошол жерден жоготушту. Кийин кана шерегиң десем, шереги мына деди. Шерегам ошодо мас болгон. Мен айткам ошолорго. Бирге барайлыкка. Доктурдан өтөлү деген болду. Сиз неме кыла бериң деген. Ошону машинаны качырып булар, аркасын жаап булар. Азыр о жерде айтып атат экен адам болгон деп. Биз агамдын өлгөнүнө өмүрү кыска экен, майлы Кудайым ошактан берди деп биз ушунчалык күйдүк. Бирок биздин агамды каракчы дегенге мен эле эмес, менин балдарым, менин жолдошторум, бардык бир туугандарыбыздын дүйнө жүзү боюнча бул каракчылык деген өлүп кеткени менен аркасын жаманаттуу кылып коюшту. Жеңил унаадагы бир жаран бактыга жараша аман калып, оор жаракат менен жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. Абалы орто туруктуу экенин, жакын арада операция жасалышы зарылдыгын айтышууда. Бейтап 11 апрель күнү түнгү саат 1:40 ооруканага алып келинген. Каргашалуу окуяда күбө катары саламаттыгы жакшырмайын көрсөтмө берилбей тургандыгы белгиленди. Жол кырсыкта каза тапкан дагы бир маркумдун тууганы күбө катары суралып жаткан Бейтаптын азыр ден соолугунан жана абалынан кабардар экендигин айтат. Мен сүйлөсөм азыр кирип айтты, ака барды нормал деди. Сенин кандай болдуңар десем, биз дейт ушу такси чакырдык элек дейт. Ого чейин берки ашуу каза болгон. Мен өзүм ташап коем деди. Ол киши ошо кафени бир 4 күн 5 күн болуптур аренда калган. Мурда таксовать этчи экен Западныйда, мына Кулатов кичи районунда. Анан ошодо кетип атылы бир маалда дейт, гай ошо не болду дейт. Билбейбиз, түшүнбөйбүз эмне болгон дейт, түн саат 12:45. Ушул чамасында болуптур. Эми ошол 12:45 мен 2:30 өз көзүм менен өткөнмүн. Ошол малга чейин байгылар түшкөндөн ошо кыйкырып бакырып өлүшүптүр да баягы 3 адамчы. Ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Кадыров окуяны тергөө иштерин жүрүп жатканын айтат. Милиция кызматынан тартып, окуяга күбө болгон жарандарга чейин суракка чакырылып жаткандыгын, 3 күндүк иликтөө менен жаңы жагдайды айтуу эрте экендигин билдирди. Кылмыштуулук болгонун жабырлануучу арыз менен мүмкүн болгон далилдер жыйналып жатууда. Окуяга тартип сакчылары дагы катыштыгы бар болгондуктан ички кызматтын корунтуусу дагы жакынкы күндөрү ачыктала тургандыгын тергөө бөлүмүнүн башчысы кабарлады. Азыр патрулдук милициянын кызматкерлерин ошол күндөн тартып, милиция кызматкерлери аралашкан иш боюнча, мен кылмышка эмес, милиция кызматкерлеринин үстүнөн жалоп түшө турган болсо, же милиция кызматкерлери катышкан кандай бир кылмыш боло турган болсо, ошол мөөнөттөн тартып биздин ички кызмат иштейт, сөзсүз. Бул учурда мисалы үчүн сотрудниктердин үстүнөн туура юридикалык баа берүү максатында прокуратурага материал жибергенбиз. Мен тергөөнүн иши жол кырсыгынын пайда болушу, ошол эле жана каракчылык деп атабыз, же башка кылмыштуу аракеттер болду деп атабыз. Ошолорду ким тарабынан жасалды, канчалык деңгээлде, кимдин ролу кандай, ошону мен тактайм. Ал эми ПМ кызматкерлердин аракети прокуратура тарабынан юридикалык баа берилет. Кандуу окуя калыс тергелип, мыйзамдуу чечим чыгышын эки тарап тең талап кылууда. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган жаңы жагдайлар боюнча маалыматтар берилип турат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.